Актаңда Акын Элмирбек Иманалиевдин эң акыркы видеосу. Эми жооптуу мезгилге келди. Бул алдыбыздагы турган жыл өтө жооптуу. Биз тагдырыбызды тандай турган жыл. Биз өзүбүздүн жеке тагдырыбызды гана ойлобостон үйүбүздө бир бала чака жүргөндүр көзүн жылтыратып. Балким бирөөнүн баласы бешикте жаткандыр. Балким бирөөнүн баласы бир жакшы изги үмүт тилек менен окуп аткандыр. Ошолордун көзүнө бир жакшылап карап, мен болуптур өзүм өмүрүмдү жашап атам, мага жетиштүү, жетишет, устраивай. А бирок могул балам үчүн эмне кылыш керек дегенди ойлонобуз. Рахмат агай, сиз дагы ден соолукта болуңуз, ийгиңизге ден соолук, оорубаңыз, эркелебеңиз көп. Өзүңүз айткандай, аш десе ашка, иш десе ишке тойбой турган чагыңыз сизден көп. Мындан дагы сонун оондорду күтөбүз. Дагы эргип, элибизге өнөрүңүздү тартуулап, талантыңыз ташкындай берсин. Бул экинчи. Биз эми жооптуу мезгилге келди. Бул алдыбыздагы турган жыл өтө жооптуу. Биз тагдырыбызды тандай турган жыл. Биз өзүбүздүн жеке тагдырыбызды гана ойлобостон үйүбүздө бир бала чака жүргөндүр көзүн жылтыратып. Балким бирөөнүн баласы бешикте жаткандыр. Балким бирөөнүн баласы бир жакшы изги үмүт тилек менен окуп аткандыр. Ошолордун көзүнө бир жакшылап карап, мен болуптур өзүм өмүрүмдү жашап атам, мага жетиштүү, жетишет, устраивай. А бирок могул балам үчүн эмне кылыш керек дегенди ойлонобуз. Рахмат агай, сиз дагы ден соолукта болуңуз, ийгиңизге ден соолук, оорубаңыз, эркелебеңиз көп. Өзүңүз айткандай, аш десе ашка, иш десе ишке тойбой турган чагыңыз сизден көп. Мындан дагы сонун оондорду күтөбүз. Дагы эргип, элибизге өнөрүңүздү тартуулап, талантыңыз ташкындай берсин. Бул экинчи. Урматтуу бир туугандар, мына кечээ түндө бардыгыбыз үчүн мындай бир кайгылуу окуя болуп, бул биздин эл акыныбыз Элмирбек Иманалиев дүйнө салды. Анан Элмирбек менен чогуу чай ичип калган жайыбыз бар. Андан сырткары бул менин чоң таекелерим болот. Менин чоң энемдин апасы мына ошол өзгөрүштүк жанагы чоңко саяктардан деп айтылышат. Анан мына ошол жерден ошол таекебиз өтүп кетип, урматтуу бир туугандар, анан ушул жөнүндө эки ооз кеп айтпай койсок уят болот. Албетте Элмирбек ошол Куран жаттап окуп баштап, Ош базарындагы Сүйүн Ажын мечитинен, ошондой эле жума намаздарга келип, кадимкидей ислам чөйрөгү аралашып, ошол Кудайдын улуктугун билген адам эле. Анан кээ бир адамдар мына ушуну мындай бир дааватка аралашпаган палан түкүн дегендей сөздү айтты. Жок, бул ошол мусулманчылыгын билген, ошол чоң аталар Эшмамбет, чоң тай аталар Эшмамбеттин жолун жолдоп, Токтогулдун жолун жолдоп, башкалардын жолун жолдоп, ошол Кудай жолундагы акыйкатты билген адам эле, урматтуу бир туугандар. Эми адамдын жашоосунда ар кандай нерсе болот, бирок ушул жүргөндүгү, жумага келгендиги, намаз окугандыгы, ал эмес намаз окуганы келгенде кепичин урдатып бергендиги мечиттен, ушундай учурлардын бардыгы бар. Ошону урматтуу бир туугандар бардыгыбыз билебиз. Анан мен дагы ошол үчүн мына ушул Элмирбектин өзүнүн бир сөзүн окуп берип, андан кийин көңүл айтсак. Элмирбек айтат, урматтуу бир туугандар: ак окшогондор кыргызды жегендерин айтпасам, какшатып туруп неченин ургандарын айтпасам, актанып элдин алдында аркы берки сөздөрдү дегендерин айтпасам, айныбаймынбы батамдан, айныбаймынбы токомдой акыйкат айткан атамдан. Мен акын болбой койдум, алардегер айтпасам, калкым чийгиле мени катардан дейт. Мен акын болбой койдум, аларды эгер айтпасам, калкым чийгиле мени катардан деген мына ушул биздин актаңдай акыныбыз, төкмө дастан айтуучу, жөн эле кыргыздын мыкты уулу мына ушул дүйнө салды. Кудай таалам окуган намаздарын, жакшылыктарын өзүнө көлөкө кылсын, иман саламат кылсын, акыретін абат кылсын. Кудай таалам артында калган уулдарына, кыздарына, жубайына, күйөө баласы, неберелерине Кудай таалам жакшылык берсин. Кудай таалам ошол
жакшыларга жакшы сүйлөгөндү Кудайым насип кылат. Ошондой эле ар бир маркумдун артынан жаман сүйлөбөс, дайыма жакшы сүйлөгөн урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз бизге буйрук берген. Демек бардык эле маркумдарга ошол дайыма сүйлөгөн аркасынан мында тетири сүйлөгөн токтосо урматтуу айрыкча Фейсбуктун батырлары, ошондо биз мусулманчылык милдет аткарган болот элек. Ал эми Элмирбекке ырдаган ырлары калды. Кудай таалам артын кайрылуу кылсын, Кудай таалам бейиштен орун берсин деп тилек кылабыз. Жана бүгүнкү окуп аткан, айтып аткан сабактарыбыздын, хадистердин соопторун Элмирбектин рухуна багыштаган болдук. Жамалбек Ирсалиев, эчкирип ыйладым, сени көмгөнгө колубуз барбай турат. Мыктылардын арасын толуктап келе жаткан саясаттын башы бирдей көрүнсө, бирдей көрүнбөй келечектеги белгилүү саясатчы боло турган Жамалбек Ирсалиев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына маркум Элмирбек Иманалиев тууралуу эскерүүсүн жазып чыкты. Марал радиосунда устаз Чубак Элмирбек Иманалиев досубузду эскерип жатып, жума намазга келгенин, ошол жерде кепичин уурдатып жибергенин айтканын угуп алып, эчкирип ыйладым. Так ошол жума намазга ээрчитип барып, жаңы алган туфлисин уурдатып жибергенге себепкер мен болгом. Жанын койбой, бир эле жолу мени менен барып келчи деп макул кылган элем. Жакшынакай ниет менен жуунуп, тазаланып алып, борбордук мечитке ээрчишип барган элек. Биринчи жолу мечитке келген, кайсы шайтан азгырган акмак уурдап кеткенин билбейм. Ал убакта экөөбүз тең жатаканада жашаган жардылар элек. Чыксак ошончо кишинин арасынан так ушул Элмирбек досумдун туфлисин уурдап кеткенине аябай ыза болдум. Элмир болсо мага боору ооруп жүрөт. Мечиттин кызматкерлери бизге эски галош берип койду. Аны элмикем сүйрөп алып, жүрө эме, Ош базарга баралы деп Өзбек ажыга жөнөдүк. Бейшеналиева көчөсү номер 47-үйдө Өскенин офиси бар эле. Ошол жерден барып ажикеге жолуктук. Ажике акча берди. Ошол базарга барып, так өзүнүкүндөй бут кийим алып, кудуңдап кубанып калдык. Бирок Элмирбек ошондо бир жакшы сөз айтты эле. Уурдалган кийимимди кайра сатып алса болот, уурдалган көңүлүмдү кайдан сатып алабыз досум дегенин эстейм. Ошону эстеп алып азырда ыйлап жатам. Кечир досум, мен сага татыктуу дос боло албадым. Колумдан келишинче аракет кылдым. Жатаканадагы кезиңерде үйүңөргө далай жаттым. Ушундай сонун сүйлөшүп жатып, таңдын кантип атып кеткенин билбей калар элек. Айзуура менен Сезим наристе кездери. Мен экөөнү көтөрүп эркелетип, колума эмне тийсе көтөрүп алып келер элем. Ушу сен аябай бала сааксың, кийин көп балалуу болосуң деп коер элең. Ошондо тойлоруна мен барып эргип ырдап отурсам деген элең. Оозуңа сала бергендей болду, Кудайга шүгүр. Бирок ошол балдарымдын тоюна, жакшылыктарына катышып, өзүң айткандай эргип төгүп берем деген убадаңа турбастан, менин көз жашымды төгүп керилип жатасың. Сыймык Бешекеев, Шайырбек Абдрахманов, Эрнес Кыязов, Рыспай Исаков, Кубат Болотканов, Жеңишбек Жумакадыр, Токтобек Асаналиев, Нургазы Мусаев жана башка канчалаган теңтоштар. Кабыргабыз кайышып, боз үйдү айланып турабыз. Артыңда канчалаган шакирттериң калды. Сен өлгөн жоксуң. Билбейм, негедир сени көмгөнгө колубуз барбай турат. Ишене элекмин деп Жамалбек Ирсалиев жазган эскерүүсүндө. Булак Назар Ньюс. Төкмө Акын Элмирбек Иманалиевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. 20 апрелде Кыргыз Республикасынын артисти Актаңбай Акын обончу Элмирбек Иманалиев оорудан улам каза болгон. Акындын сөөгү 22 апрелде жерге бериле турганы белгилүү болду. Бул тууралуу Элмирбек Иманалиевдин күйөө баласы Мирзат Муканов билдирди. Бардыгына жооп берип жетише албайт экем. Атам 22 апрелде саат 11-де туңгучтан чыгарылат. Сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Бирок бул чакыруу эмес, аз киши болсун деп жатышат. Туура түшүнөбүз деп билдирүү калтырды Муканов. Акын 1978 жылы Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районундагы Чоңко айылында төрөлгөн. Булак Суперкейжи сайты.